Аллах Таала мақтаулар жана пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салам, салаваттар болсын. Аллах Таалам берген тауфиқ менен, нематымен иншалла бүгін сабағыбызды баштайбыз. Бүгүнкү ала турган маселебиз өкүм кылууда, өкүм чыгарууда эки мусулман бир маселеде талашып калган болгон болсо, кандай гана маселе болбосун, ошол маселеде Аллахты шариғатын өкүмдар кылууда. Аллахтын шариғатын өкүмдар кылуу. Себеби мусулмандын таухидинин туура болуусунан, таухидти талап кылган нерсесинен мусулман кандай гана маселе болбосун, ошол маселеде шариғатты, Куран менен сүннөттү Аллахтын өкүмү менен өкүм чыгарышы важип болуп саналат да. Аллахтын өкүмү, Куран сүннөт менен өкүм чыгаруу важип болуп саналат. Буга чейин билесиңер, ислам дини келгенче жахилият доорунда адамдар баягы билесиңер, христиан дини Исага түшкөн Инжил бурмаланып кеткен, Тавраттагы эмне бурмаланып кеткен да. Жахилият доорунда, динсиз болгон заманда адамдар ушундай ортосунда келишпестик болобу, кандай гана маселе болбосун, алар ар кандай нерселерди өкүм чыгаруучу кылган да. Мисалы, кээ бир айылдарда ошол алымдар айтышат, кээ бир айылдарда бир аксакал болгон эт, өкүм чыгарууда ошол адамга барып, ошол аксакал өкүм чыгарып турган дейт да. Же болсо кээ бир айылдарда башчы ал көз ачык адам болгон дейт да. Кахин, сахир деп коет. Ошондой адам болгон дейт, ошолорго өкүмдар кылып, ошо ортодогу маселемизге чечип бер деп, ошолорго кайрылышкан дейт да. Же болсо кээ бир жерлерде бир бай адам, мансабы бар адам, ошондой, кыскасы дин жок болгондон кийин, жахилият доору болгондон кийин, ар ким ар кандай нерсе менен, өзүнүн ою менен же өздөрүн жазып койгон бир нерселери менен өкүмдү чыгара берген да, каалагандай. Бирок ислам дини келгенден кийин эмне болду? Бизге алхамдулилlah Куран менен сүннөт жетти да. Куран менен сүннөт жеткенден кийин, биз өзүбүздүн Раббыбыз Аллах Тааланы тааныгандан кийин, эми Аллах Таала Куранда бизге кандай гана маселе болбосун, ошол маселени Аллахтын өкүмүнө кайтарууну буйруган да. Аллах Таала Куранда Юсуф сүрөсүнүн 40-аятында «Инил хукму илля лиллахи» дейт да. Кандай гана өкүм болбосун, ошол өкүм Аллахка таандык дейт да. Аллахка гана кайтарылат. Аллахка деген Аллахтын китебине жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө кайтарылыш керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө Хан ибн Язид деген сахаба риwayat хадисте «Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам инналлаха хуал хакаму ва илайхил хукму» дейт да. Аллах Таала дейт, өзү өкүм чыгарчу дейт, жана өкүмдөрдүн бардыгы мына ушу Аллахка гана кайтат дейт да. Кандай гана өкүм болбосун, Аллах Таала хаким, өкүм чыгаруучу да. Аллах Таала өзүнүн китеби менен же өзү жиберген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү менен өкүм чыгарат да. Ошон үчүн ушул нерсеге ар бир жүрөгүндө ыйманы бар, Аллах Таалага ыйман келтирген, жана ахирет күнүнө ыйман келтирген ар бир мусулман ушул нерсеге ыйман келтирип, жүрөгүнөн ушул нерсеге моюнсуныш керек да. Ал эми кимде ким ортодо маселе болгон учурда Аллах Тааланын өкүмү турганда, Аллах Тааланын өкүмүнө кайтарбай, же ошо Аллах Тааланын өкүмүн жек көрүп, же ошол нерсеге нааразы болуп, же жүрөгүндө бир кандай нерсе моюн сунуу болбой турган болбосо, бул адамды эмне ыймандан чыгарып турган маселе деп айтат адамдарчы. Көрөбү? Ошон үчүн мусулман Аллах Таалага Раббым Аллах дегенден кийин Аллах Тааланын өкүмүнө ыраазы болуш керек да. Аллах Тааланын өкүмүнө ыраазы болуш керек. Себеби Аллах Таала Шура сүрөсүнүн 10-аятында «Ва ма ихталафтум фихи мин шай'ин фа хукму илаллах» дейт да. Силер бир маселеде талашып калган болсоңор, ошол маселенин өкүмү Аллахка кайтат дейт да. Аллахка кайтат. Бүттүк маселеде кандай гана маселе болсун, Аллахка кайтат. Эми кээ бир адамдар мисалы түшүнүп калышы мүмкүн, Аллахка кайтат десе, кээ бир мисалы талаш болгон учурда гана бир адамды өлтүрүп койсо бирөө жарым, эми ошонун өлүм жазасы кандай, өлтүргөн адамдын жазасы кандай болот деген маселеде гана шаригатта баягы ташкаран кылынабы, өлтүрүлөбү, же болбосо зина кылган учурда ошол дүрө урулабы, же болбосо эмне ташбаран кылып өлтүрүлөбү деген маселеде гана кайтат, ошондо гана өкүм чыгарыш керек деп ойлоп түшүнүшү мүмкүн да, жок андай эмес. Бүттүк маселеде.
бүттүк кандай гана талаш болбосун, мисалы ал эң негизги адамдардын адашып кете турган акыйда маселесинде Аллах Тааланын ысымдары бирөөлөр бурмалап аткан болгон болсо, же болбосо Аллах Тааланын сифаттарын бирөө бурмалап кайтарып аткан болгон болсо, мына ошол маселеде да кайсынысынын туура экенин, кайсыл адамдын туура маселеси туура экенин билүү үчүн ошол маселе Куран менен сүннөткө кайтарылат. Акыйда маселеси жана ошондой эле дават кылуудагы манхаж маселеси жамааттар бөлүнүп атпайбы? Жамааттар бирөө меники туура дейт, бирөө меники туура дейт. Ошондой учурда дагы ошол маселелердин бардыгы шариатка, Куран менен сүннөткө кайтарылат. Аллах Таала Куранда Я айюхаллазин аману, о иман келтирген момундар, фаин таназатум фи шайин фаруддуху илаллаху ва расулихи. Эгер силер бир маселеде талашып калчу болсоңор, ошол маселени Аллахка жана анын элчисине кайтаргыла дейт. Аллахка жана анын элчисине кайтаргыла дейт. Ин кунтум туъминуна биллахи дейт. Эгер силер чыныгы Аллахка ыйман келтирген болсоңор дейт. Ушул аятта Аллах айтат, Аллах Таалага ошол маселелерди кайтаруу бул чыныгы ыймандын белгиси дейт. Сиз Аллах Таала эгер силер чын эле момун болсоңор, ошондой талашкан маселелерди Куран менен сүннөткө кайтаргыла дейт. Көрдүңбү? Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошондой маселелерди Аллах Тааланын өкүмүнө Куран менен сүннөткө кайтарыш керек. Мисалы бир адал арам, бирөө арам нерсени адал деп койду, адал нерсени арам деп койду, же болбосо бир Куран менен сүннөттө кээ бир нерселерге каршы келип калдыбы? Эки шейктин ортосунда талаш болуп калды ошол маселеде. Ошол маселеде эки жактың биригип туруп Куран менен сүннөткө кайтарылыш керек. Же болбосо манхажи маселеде бир адамдын терегинде сөз болду, ошол сөздүн өзүн эмне кылыш керек? Аны бир адам туруп эле өзүнүн ою менен чечип коюш керекпи? Андай эмес да. Бул кимде ким өзүнүн ою менен эле, өзүнүн исламдагы түшүнүгү менен чечип кое турган болсо, бул жахилат доорундагы бир неме да. Адам өзүнүн ою менен чечпеш керек. Ошол маселени эгер чыныгы сен Аллахка ыйман келтирген болгон болсоң, анда Аллахтын китебине жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө кайташ керек. Эң кеминде сен эмне өзүң ошол маселени жакшы билбейсиңби? Өзүң жакшы билбегенден кийин Аллах Таалада Куранга кайтарсаң, Аллах Таала сага жооп берип атат да. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Билбесеңер билим ээлеринен сурагыла деп Аллах Таала жооп берип атат да. Анда эмне кыласың анда? Ошол маселе анда илим ээлерине көтөрүлөт да. Илим ээлерине дал ошол маселе көтөрүлүп, анан ошол илим ээлери мына ошону чечип берет да. Шариаттын негизинде, шариат талап кылган эч кандай зулумдук болбостон ошол маселелерди чечип берет. Жана ошондой эле бул Аллах Тааланын өкүмү бир гана дин маселесинде эмес. Ойлоп калбаш керек. Аллах Тааланын өкүм шариатын өкүм чыгарып бир гана дин маселесинде, дүйнө маселесинде ар ким ар кандай нерсени өкүм чыгарып өтүп андай эмес. Дүйнө маселесинде дагы, дин маселесинде дагы Аллах Тааланын өкүмү да. Соода маселелери. Эки адам соода маселесинде талашып калды. Муну эмне кайтарат? Бир адамдын түшүнүгүнө эмес, Аллах Тааланын Куранына, шариатына, пайгамбары сүннөтүнө кайтарылат да. Талак маселеси, нике маселеси, соода маселелери, жана башка көптөгөн маселелер бар. Мына ошол маселенин бардыгында үйдө жада калса, аялы менен күйөөсү талашып калды. Ошол маселени да эмне? Ким чечет буну? Буну шариат чечет да. Жада калса эки балаңа акча берейин деп атасың. Ошону дагы сен кандай кылып беришиң керек? Ошону да эмне? Куран кайтарасың да, сунна кайтарасың. Ошого дагы эмне бар? Жооп бар да. Салман Фариси эмне дейт? Яхуди келип туруп, "О, Салман, силерде ислам дини ушундай баардык нерсени толуктадыбы?" Дегенде эмне дейт? "Ооба" дейт. Аллах Таала ислам дининде баарын толуктап берген. Жада калса эмне? Жада калса адам ажатканага киргенде ошол нажас чыккан жерди канча жолу тазалаш керек туурасында дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт бар деп айтат. 3 жолу, 5 жолу, 7 жолу, эң азы канча жолу, жана оң кол мененби, сол кол мененби ушул нерсеге чейин
нажас чыккан жерди кандай тазалаш керек, канча жолу тазалаш керектигине чейин суу менен тазаласа болот, кезек менен тазаласа болот. Мына ушуга чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шариатында, Аллах түшүргөн шариатта жооп бар да. Кайтарсаңарчы. Бирок кайтарбай эле ошону өз алдынча эле сүннөт жок кыла бериши мүмкүн. Бирок шариат кайтарса бүтүндөй жооп бар да. Көрсөтпөйбү? Ошон үчүн бул шариат бир гана дин маселеси менен чектелип, дүйнө маселесинде жок деп ойлобош керек да. Бүттүк маселеде. Ал эми кимде ким кайтарбай турган болгон болсо, анын шариатта өзүнүн орду бар. Эмне үчүн кайтарбай атат? Мүмкүн шариатты жактырбайбы? Бул уже адамдын жактырбаса, же шариат бул адилеттүүлүк жок буда. Адилеттүүлүк менен өкүм чыгарып бере албайт бул Куран менен сүннөт десе, бул уже адамды ыймандан чыгарган ишеним да. Мисалы кээ бир жерлерде бар, кээ бир айылдарда bizde деле бар да. Жахилат доорунда бир айылдын аксакалы өкүмдү чыгарып койгон сыяктуу эле bizde деле бар эле мурун. Бир айылда бир адам кылмыш кылган болсо, Куран менен сүннөткө кайтарбай эле айылдагы аксакалдар жыйналып туруп эле аны ташбаран кылып койчу да. Буну кимге кайтарыш керек эле? Куран менен сүннөткө кайтарылыш керек. Куран менен сүннөт ага өкүм чыгарат да. Аллах тааланын өкүмүн чыгарыш керек. Бирок адамдар өзүнүн хавасы менен өкүм чыгарып коет да. Жел болсо азыр адам түрмөгө түшсө, түрмөдө өзүнчө закон бар. Ал жерде жада калса, мусулман адам 5 маал намаз окуп жүргөн адам дагы түрмөгө түшүп калган болгон болсо, ошол 5 маал шариатты айтып жүргөн адам ошол жерде Аллах тааланын өкүмү менен эмес. Ошол жерде түрмөнүн өзүнүн закону бар, ошол закону менен, мыйзам менен өкүм чыгарылат. Биз канчасын уктук? Эми ошол өкүмдөрдү уксаңар, ошол түрмөдөгү кимде ким баланча статья менен келген болсо, зоротталат. Ким баланча болгон болсо, мынча жолу, мынча адамга зоротталат деген закондор бар да аларчы. Сыртта башкача закон. Кээ бир жерде бир өзүнчө бир адамдар жыйналып, кээ бир мисалы урууларда ошо уруунун башчысы маселени чечет да. Аллаха, пайгамбарына кайтара өзү чечет маселени. Кээ бир жерде уруулар, кээ бир жерде бир чоң бир аксакал чечет, кээ бир жерде сыйкырчылар чечет маселени. Ар кандай да. Булардын баардыгы жахилат доорундагы динсиз адамдардын кылган нерсеси да. Ал эми адам ыйманга келгенден кийин, мусулман болгондон кийин ошол өкүмдөрдүн баардыгын эмне, кимге кайтарыш керек? Аллах тааланын өкүмүнө кайтарыш керек. Куран менен суннага кайтарыш керек. Шейх Фаузан хафизахулла айтат, таухидтин талап кылган нерсеси дейт, кимде ким шариатты өзүнө өкүмдар кылбай турган болгон болсо дейт, бул эки жүздөрүн сифаттарынан дейт да. Мунафык адамдардын белгилеринен дейт да. Мунафык адамдар ушундай болгон да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда яхуд айтат, натахакам иля Мухаммадин. Келгиле, ортодо маселе болуп калат, келишпей калган. Ошол маселе талашып калган учурда пайгамбарыбыз саллаллаху болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адилеттүүлүгүн баардыгы билет да. Баардыгы билет пайгамбарыбыз. Жада калса яхудтар да билген да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар экенин яхудтар өзүнүн баласын кандай тааныган болгон болсо, дал ошондой таанышкан да. Күмөн болбогон, пайгамбарыбыздын пайгамбар экенине. Бир хасаттык кылып көрө албай ушул нерсе кылып барган да. Эми ошол яхуд не дейт? Биз ушул өкүмдү Мухаммадка чечтирели дейт да. Ошол Мухаммадка барып, ошого чечтирели дейт. Се аннаху арафа аннаху ла яхуд риша. Се ошол яхуди билген дейт, Мухаммад ал эч кандай пара албасын билген дейт да. Пара албасын билген дейт. Ва калал мунафик. Ал эми мунафикти карап коңула, 200 адамды. Мусулманбы деп намаз окуп жүргөн адам да. Бир 200 адам. Ошону дейт. Натахакам иля яхуд. Лилмихи аннахум яхузуна риша. Эми яхуд жүр ушул маселени Мухаммадка чечтирели десе, жана мунафик адам намаз окуган. Жо, буну биз баланча яхудка барып өкүмдөр кылып ошого астында чечели дейт да. Көрөбү? Мунафиктардын 200-лөрүн жүргөн жеринде ушундай да. Фаттафака ан ятия кахиран фил жухайна. Мына ошентип экөө талашып, яхуд пайгамбарга десе, тиги макул болбойт. Ал эми мунафик адам өзүңөрдүн араңарда яхуди адамга барго, жүр ошого барайлы десе, ал да макул болбойт да. Себеби мунафик адам не билген дейт? Баягы яхуди адам не пара алган билген дейт да. Себеби пара берсе яхудиге өзүнүн тарабына чечип берет да.
Ал эми яһудиге адилеттүүлүк керек болгон да. Ал пайгамбарыбызга барса, пайгамбарыбыз решип албайт, ал адилеттүүлүк менен чечип берет. Ошон үчүн ол мунафык адам адилеттүүлүктү каалабаган да. Ошон үчүн бул эмне адилеттүүлүктү каалабагандарда эки жүзүлөрдүн сыфаты бар да. Эч жерден адилеттүүлүк каалабайт ал. Дайыма бирөө зулумдукту каалап жүрөт да. Туура эмес, шариатка туура келбеген, шариатка дал келбеген нерселерге чакырып жүрөт мунафыктар. Аллах Таалага каршы, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө каршы нерсеге чакырат да. Ошонткөндө экөөтүң бири-бирине келишпеген эмне алат? Жухайна деген жердеги көзү ачыкка барууга келишет да. Пайгамбарыбыз турат биякта. Ошого макул болот. Яһуди макул болуп турса дагы ким болуп атат аны? Мен мусулманмын деген мунафык адам болуп атат да. Анан жана көз ачык келет, келгенде фаятахакам илейхи. Экөө ошого келгенде Аллах Таала көрүп турат да, Аллах Таала аят түшүрөт да. Аят түшүрөт. Аят кандай аят? Аятта Аллах Таала мынтип атат да. Алам тара илаллазина язумун аннахум аману бима унзила илейка ва ма унзила мин qablika дейт. О Мухаммад дейт. Сен тетигилерди карабайсыңбы дейт. Тетигилерди көрбөйсүңбү дейт. Алар дейт эмне? О Мухаммад, сага түшүрүлгөн Куранга жана сенден алгачкы пайгамбарларга түшүргөн китептерге ыйман келтирдик деп ойлошот дейт. Сага түшүргөн Куранга жана сенден алгачкы түшүргөн пайгамбарлардын китептерине ыйман келтирдик деп ойлошот дейт. Юридуна ятахакам ила тагут. Бирок алар эмне? Аллах Таала капыр болгула, адага жакындап алып кайталган арам болгон эмне? Тогуттарга өкүм чыгарууну каалашат дейт. Кайсыл бир адам Аллах Тааланын өкүмүнөн башка бир нерсеге өкүм чыгара турган болгон болсо, ал тогуттарга өкүм чыгарган болот. Карагыла, Аллах Таала ушул аяттын түшүнө ким сеп болот? Баягы мунафык менен яһудидин кыссасы сеп болгонда. Бирок башына бале түшкөндө кимге? Аллах Таала ошол түшүргөн ыйман келтирген Куранды шариат таштап коюп туруп, бир Жухайна деген жердеги анда да ким? Карапайым эмес, көзү ачыкка барганда. Мына мунафыктардын эки жүздүүлөрдүн сыфаттары ушундай. Эми ушул эле аятты түшүнө жанкы кыssa себеп болгон деп айтса, башка муфассирлер бул аяттын түшүнө башка кыssa, баягы окуя себеп болгон дейт да. А башка окуяны мындай деп айтат. Эки адам талашып калат. Ошонун бирөөсү талашып калган учурда бирөөсү ошол талашып калган маселени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көтөрөлү деп айтканда, кала лахар, экинчиси жок, бул маселени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эмес, буну Каиб ибн Ашраф деген адамга көтөрөлү деп айтты да. Ал эми Каиб ибн Ашраф ким болгон? Яһудтардын башларынан болгон да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды артынан сөз тийгизип, Меккеде, Мадинада сөз тийгизип, акыр түбөнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сахабаны жиберип, аны өлтүрткөн да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга аябай катуу зыян берген да. Мына ошол адамга көтөрөлү ушул маселени, ошол чечпесин деп айтат дейт. Карагыла. Мусулмандардын ортосунда маселе болгондо кимге өтөш керек экен? Өз алдынча эле чечип, же болбосо диндин душмандарына чечип, көз ачыктарга жана башка ар кандай нерсеге кайрылып чечүү бул мүмкүн эмес да. Шариаттан эмес, бул жахилат доорунда адамдардын абалдарынан да, манхаждарынан да. Ошондо тарафа ила Омар, экөө эки нерсе келишпегенден кийин кимге келишет? Омар ибн Хаттабка келишет да. Омар ибн Хаттабка барайлы деп келишет да. Каиб ибн Ашрафка барбайм деди бунусу жок, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи барбайм дейт да. Анда ортодон бир адамды табайлы дейт да, анан Омарга келишет да. Ушул маселени чечип бер депчи. Келгенде фазакара лаху ахадухума ал-кисса дейт да. Жанагы пайгамбарыбызга жүр дегенде тиги барбай койду эле. Жүр деп айтканда бар болгон жана адам, пайгамбарга чакырган адам ушул киссаны, окуяны Омарга айтып берет да. Бул экөөбүз келишпей калдык. Келишпей калганда ушул маселени шариаттын негизинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайтарайлы, жүр ошого барып көтөрөлү десек, бул болбойду. Андан кийин сизге келип олтурабыз деп айтат да. Дегенде Омар ибн Хаттаб тиге карап туруп,
Faqala lillazi lam yarda bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem akazalik. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem өкүмдү чечүүгө нааразы болгон адамга кайрылып, ушундай болду эле, точно. Чындап эле ушундай болду десе, тиги адам наам, ооба, болду дегенде, Омар ибн Хаттаб фадарабаху бисайфа каталаху. Колунда кылыч менен желкеге чаап, башын алып салды дейт. Караңы. Мына шариат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алардын арасында турат. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям арасында туруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга көтөрүшпөгөндө. Азыр деле көрүп атпайсыңарбы? Кээ бир маселелер болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жок. Бирок ошол маселени кээ бир адамдар талашып калган учурда, ушуну шариаттын негизинде илим ээлерине көтөрүп коелу маселени. Жашынакай болгон маселени болгондой айтып илим ээлерине көтөрүп коелу десе, жок керек жок. Ушул жерден өзү чечебиз дейт да. Эмне? Бул хава бул, нафсы бул, шахват бул, өзүнүн кызыкчылыгы да. Бирөөнүн кызыкчылыгы карабайт да. Бирөөгө адилеттүүлүк кылуу карабайт. Адамда эки тараза бар да, эки тараза. Биринчи таразасы адилеттүүлүк ташы болот, экинчи жагында зулумдук ташы болот да. Кээ бир адамдардын адилеттүүлүк ташы жок да. Дайыма зулумдукка чакырып жүрөт да. Адилеттүүлүк ташыңды коюп койчу мындай кичине иштеп турсун, кичине болсо да. Жок. Ошон үчүн кандай гана маселе болбосун, кимге кайталыш керек экен маселе? Шариатка. Ал дүйнө маселеси болсун, дин маселеси болсун. Ал эми Аллах Тааланын шариатынан башка эч нерсеге кайрылып, ошол маселени чечиш мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Сен мусулмансыңбы, мусулмансың. Мусулман болгондон Аллах Таала сага Куранды түшүрдү. Эмне максатта түшүрдү? Жөн эле үйгө илип кой деп түшүрдүбү Куранды? Мына бизде Кыргызстанда баарыңар билесиңер, мисалы бизде ислам аябай төмөн деңгел. Аябай төмөн. Мурун 10 жыл мурун, 15 жыл мурун такыр төмөн болчу да. Адамдар эмне деп билчү исламды? Ислам десе бул ислам Куранды алып туруп, эң бийик жерге аны ыйык деп илип коюшчу. Курандан Фатиха сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн жана Аятул Курси ошон кээ бир сүрө жаттап алып, ошону өлүктөргө окучу да болду. Фатиха сүрөсүн адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте ла салата лиман лам яқра би фатихатил китаб жоса би уммул китаб. Кимде ким намазында Фатиха сүрөсүн окубаса, анын намазы намаз эмес деген хадиске амал кылып, Фатиха сүрөсүн намазым туура эмес болуп калбасын кой. Кайсыл намазда Фатиха сүрөсүн окубаса, намаз болбой калат деп ошон үчүн жаттаган апалар, аталар, ой балам, же баланча неберем, мен өлгөндөн кийин сен мага Куран окуп жүрү деп туруп, ошол Фатиха сүрөсүн ошол максатта жаттаткан да. Аллах Таала Куранда Ниса сүрөсүнүн 105 аятында Инна анзална илайкал китаба бил хакки литахкума байнан нас бима арака Аллах дейт. Аллах Таала Куранда айтат, биз де сага ошол китепти түшүрдүк дейт Куранды. Эмне үчүн? Акыйкат менен адамдардын арасында Аллах Таала үйрөткөндөй өкүм чыгарууң үчүн дейт. Аллах Таала Куранда сага вахий менен жол көрсөтүп, китеп түшүргөн. Биз сага китеп түшүрдүк эмне үчүн? Адамдардын арасында ошол китеп менен вахий менен адилеттүү өкүм чыгарыш үчүн дейт. Биз бул китепти өкүмгө эмес, биз аны башка нерсеге колдонуп жүргөнбүз да. Бирөөлөр болсо ошол китепти бизнеске колдонушу мүмкүн мисалы. Ошо менен окуйт дагы күнүмдүк тамагын жеши мүмкүн да. Карагыла. Аллах Таала Куранды башка максатта түшүргөн. Адам төрөлгөндөн баштап кабырга киргенче Куран сенин китебиңде. Сенин Аллах Таала ар бир кылган ишиңди ошол Куран, ислам шариаты менен сен өкүм чыгарыш керек да. Мейли сен жашыңды кандай гана келишпес болбосун. Аллахка сыйынууда Куран менен сүннөт өкүм чыгарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ээрчүүдө Куран менен сүннөт эмне кылат? Ошодо өкүм чыгарып, ошо менен ээрчисиң. Сен Раббыңга сыйынууда да ошол менен, ата энеңе моюнсунууда дагы ошонун негизинде моюнсунасың. Шариат ата энеге моюнсунуу буйрут, ошо менен бирге ширкке же бидатка же күнөө иштерде эмне моюнсунуудан кайтарат.
келинчең менен үйлөнгөндөн баштап акыркы сапарыңа узаганча сен кандай жашашың керек ошол Куран менен сунна камтыган да. Бүттүк маселе. Айттым го, жада калса сенин эки балаңа акча бергенде кандай бериш керек? Келинчегиң эки келинчең болгон болсо, экөөнө кандай мамилешин кылышың керек? Акча жагы, башка жагы, бүттүк жагы эчтекени калтырбаган да шариат. Талашып калган учурларда ошол Куран менен сүннөт менен өкүм чыгарыш керек, урматтуу ханым. Бул Куран менен сүннөт жөнөкөй нерсе эмес. Сенин туулгандан баштап баскан кадамың, сенин досуң менен болгон мамилең, сенин эмне кошунаң менен болгон мамилең, сенин туугандарың менен болгон мамилең, балага кылган баланын атадан болгон акысы, атанын баладан болгон акысы, келинчегинин жубайынан, жубайнын келинчегинен, машалла, эненин баладан, баладан атасынын, мусулмандын мусулман болгон акысы, мусулмандын падышага болгон, мусулман падышасына болгон акысы моюн сунуш керек. Падышанын мусулманга болгон акысы, машалла, бүттүгүн камтыган, эчтеке калган эмес да. Ушундай бир Аллах Тааланын, Раббыбыздын ушундай бир өкүмү турса, шариаты турса, биз деген башыбызга түшкөндө, башыбызга кээ бир маселе түшүп калганда, ошол маселени ушул нерсеге кайтарып атабызбы же жокпу? Мына, көрсөңөрбү? Мусулман адам шариатта кээ бир гана маселеде Куран менен суннаны өкүмдөр кылып, башка маселеде Куран менен суннаны таштап коюш керек. Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 85-аятында Афа ту'минуна би бa'дил китаби ва такфуруна би бa'дин дейт. Фама жазау ман яф'ал залика минкум илля хизун фил хаятид дунья ва яумал киямати юраддуна иля ашаддил азаби ва маллаху бигафин амма та'малун дейт. Силер дейт, Аллах жүргөн Курандын кээ бир аяттарына ыйман келтирип, кээ бирлерине ыйман келтирбейсиңер дейт. Ал эми кимде ким андай кыла турган болгон болсо, анын жазасы дейт, бул дүйнөдө кор болот, ал эми ахиретте эң чоң азапка кайтарылат дейт. Шариатта ушундай. Кээ бир адамдар кээ бир аяттарга, кээ бир өкүмдөргө ыйман келтирет дагы, ошо амал кылат да, кээ бирлери кылбайт да. Сен мусулмансыңбы? Толук мусулман болушуң керек да. Кээ бир адамдар өзүнүн хавасына жаккан, исламда киргенде өзүнүн хавасына жаккан нерсени алат дагы, хавасына жаккан, мисалы намазга моюнсунат, орозого моюнсунат, машалла кармап коет. Бирок арак маселесинде таштайт да, бирок кээ бир спиртнолду ичип жүрөт, же болбосо тамекиден чыкпашы мүмкүн, же болбосо зинадан жакпаган үчүн зинаны таштабайт, же болбосо бир музыканы таштабашы мүмкүн. Кээ бир Аллах Тааланын өкүмдөрүнө разы болуп амаллат да, кээ бирине амал кылбайт да. Ал эми Аллах Таала эмне деп атат? Момун Аллахка ыйман келтиргенден кийин баардык нерсеге амал кылыш керек экен. Жана өкүм кылынгандан кийин шариатта, ушундай да, шариатта бир нерсеге өкүм кылгандан кийин Аллах Таала кандай өкүм менен өкүм чыгара турган болгон болсо, ошого мусулман адам разы болуш керек. Себеби Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 65-аятында эмне деп атат? Фала ва раббика ла ю'минуна хатта юхаккимука фима шажара байнахум дейт да. Сумма ла яджиду фи анфусихим хаража мимма кадайта ва юсаллиму таслима дейт да. О Мухаммад дейт. Алар дейт, сени өздөрүнүн арасында келишпей калган маселеде өкүмдар кылып, жана өкүмдар кылгандан кийин кандай өкүм чыгарсаң, ошол өкүмгө разы болуп, жүрөгүндө эч кандай кыпындайдагы нааразылык калбаш керек дейт да. Ал эми кимде ким нааразылык кыла турган болгон болсо, ал анда момундардан эмес дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, алар дейт сени өздөрүнүн арасында келишпеген маселе өкүмдар кылып, жана жүрөктөрүндө сени өкүм чыгарганда бир кыпында бир иштеке калбаш керек дейт да. Кандай гана өкүм чыгарбагын, ошол өкүмгө алар эми толук разы болуш керек дейт да. Көрдүңөрбү? Шариатта ушундай. Ошон үчүн мусулман адам колдон келсе шариатты абдан мыкты үйрөнүп, ар бир маселени Куран менен сүннөттүн негизинде өкүм чыгарыш керек. Себеби Куран менен сүннөттү артка таштап коюп, башка нерселер менен өкүм чыгаруу
Бұрын абалын көрдіңдер, Омар ибн Хаттаб қандай абал алған, қандай мамиле қылды? Наразы болған адамға жөн эле башын алып қойды. Көрсеңдер бе? Эмне үчүн ушул маселени биз тавхид маселесинен алып атабыз? Эмне үчүн? Себеби айттык го биз. Тавхид бул баардык маселени камтыйт да. Кимде ким шариатта ушундай маселелерге кабылып, бирок Куран менен сүннөттү өкүмдар кылбай турган болгон болсо, билип, айттык го, жогоруда айттык го биз. Куран менен сүннөт бул адилеттүүлүк менен өкүм чыгарбайт. Же болсо аган Куран менен сүннөт менен өкүмүнөн нааразы болуп, же болсо Куран менен сүннөттүн өкүмүнө караганда баланча өкүм бар, ошол өкүм адилеттүүлүк жакшыраак деп. Же болсо эмне? Куран менен сунна менен баланча өкүм бар, ошол өкүм эмне? Экөөнү айырмас деле жок деп айта турган болгон болсо, айтпаса дагы жүрөгүнөн Куран менен баланча адамдын өкүмү же баланча өкүм бирдей эле. Адам кааласа Куран менен суннага өкүм чыгарсын, кайтсын, кааласа эмне? Бул өкүм менен өкүм кылсын деген эле жөн эле ишеним боло турган болгон болсо, мына ошонун өзү эмне? Ыймандуу адамдын сөзү эмес да. Көрдүңбү? Себеби Аллах Таала ушул нерсе менен буйруду, мусулман адам кааласа да, каалабаса да, нафсына жакса да, жакпаса дагы Куран менен сүннөт менен өкүм чыгарып, ар бир маселеде Куран менен сүннөткө кайтарыш керек да. Мына ушундай шариат. Ал эми жок, мен Куран менен сүннөт менен өкүм кылбаймын, нааразымын, мага жакпайт Куран менен сунна. Себеби Куран менен өкүм чыгаруу эмне? Адам зина кылган болсо, бойдок болгон болсо, дүрө чабылат, камчы урулат, эл насына чыгып. Ал эми үйлөнгөн болгон болсо, ал ташбаран кылат, өлтүрүлөт. Бирөөдү өлтүргөн болгон болсо, атайлап, ал дагы өлтүрүлөт. Ката болгон болсо, акчасын төлөйт. Шариат бүтүк. Ушул нерсе менен айттык, бүттүк маселеде. Көрөбү? Бул адилеттүүлүк да. Адилеттүүлүк. Ушул нерсенин баарына мусулман ыраазы болуш керек да. Ал эми жок, зина кылган адам эле тиги өлүп кала турган болгон болсо, анда бул коркунучтуу экен, жок, мага жакпай калды деген ал нерсе болбош керек да. Сиз зина деген ой эмес да. Зина деген эмес, бирөөнүн кызын, же бирөөнүн энесине, же бирөөнүн карындашына зулумдук кылып, чоң күнөө кылып, мусулмандан уругун бузуп, жаман иш кылып атабы? Шариатта өкүм ушундай да. Каалайбы, каалайбы, Аллах Тааланын өкүмү. Бул силердин дагы, биздин да өкүмүбүз эмес, Аллах Тааланын өкүмү, Раббыбыздын өкүмү. Мусулман адам буга ыраазы болуш керек да. Урулук кылган болсо, колу кесилет. Шариатта өзүнүн даражалары бар да. Ошо менен кесилип кете берет. Мына адам бир кол кесилгенде урулук кылбайт. Адам бир жолу чабылгандан кийин экинчи жолу зина кылбайт. Бир жолу жанагынтип азапталгандан кийин пара албай калат. Же бир адам бирөө менен зина кылып өлүп кетсе, кой. Болбогон 5 мүнөттүк рахат үчүн дүйнөдөн өтүп кетпейин дейт да. Мына ошондо токтойт. Ал эми башка нерсе менен токтобойт. Кантип токтойт башка нерсе менен? Ким токтото алат? Бир гана Аллах Тааланын өкүмү токтотот да. Ал эми башка нерсе менен мындай кылсак кандай дейсиз, мындай кылсак кандай дейсиз? Токтобойт ал нерсе менен. Бир гана шариат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз учурунда адилеттик болгон да. Омар ибн Хаттаб ушундай эмне адилеттик болуп жөн гана жүргөн да, мындай. Жөн гана Омар ибн Хаттабты халифалык болгон кезде издеп келгенде бир эски болбогон үйдө чыгып атыптыр. Ошону көрдүм десе, ошол Омар дейт да. Халифа болбосо канча деген мамлекеттердин падышасы да. Мусулман өлкөлөрдүн бардыгынын падышасы. Бирок өзүнүн үйүн жамаачы кийимдерди кийип алып, өзүнүн үйүн шуап жүрөт да. Арда бир кызматчылар жок. Өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жөн гана көлөкөдө жаткан да, өзү аласы эле көлөкөдө жаткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям астынан баягы чийден жасалган төшөктөн денесине издер калып, кып-кыз болуп издер калгандан сахабалар таң калган. Я Аллахтын элчиси. Эмне мынча? Сиз да бир тиги баланча падыша окшоп, мындай бир жашынака бир жумшак деген, эми алардын учурунда жумшак нерсени сезиш мүмкүн эмес да. Алардын учурунда бир адыялдар, калың катуу адыялдар болуп, ошол бир жумшак болуп сезилсе керек да.
Эми биздин учурдагы жана жумшак нерселер жок да ал учурда. Бирок сиз баланча падышалардын заманына окшоп, ошолорго окшоп бир жумшак нерсе жатпайсызбы дегенде пайгамбарыбыз салам бул өмүр эмне дегенде. Биз бул өмүрдө бир дүйнө үчүн келген жокпуз дегенде. Биз пайгамбарыбыз кайсы айткандай бир сапар сыяктуу деген. Адам сапарда өзүнө керек нерсени алат дагы ошол сапарга чыгып келген адам сыяктуу. Карагыла. Ошон үчүн урматтуу туугандар, шариатты мыкты билиш керек. Бүгүнкү калган маселебиз мына ушул да. Кандай гана маселе болбосун, Аллах Тааланын китеби, Куранды, пайгамбарыбыз сүннөтүн өкүмдар кылыш керек. Ал эми кимде ким өкүмдар кылбай турган болсо, өкүмдү ошого кайтарбай турган болгон болсо, ал өзүнүн Аллахтын астында ишенимине жараша, кылган амалына жараша шариатта өзүнүн өкүмүн алат да. Аллах Таала баарыбызды туура жолго салган болсун, билип алган күнөөлөрүбүздү кечирип, өзүнө жолукканда ыймандын сүннөтүнүн үстүндө жолугушту насип кылган болсун. Баракаллаху фик.